Назир Төрөкуловго казактар арасынан Советтер Союзунда жогорку дипломатиялык кызматты ээлөө бактысы буйруган. Анын ысмы советтик саудиялык алаканы түзүүгө ийгиликтүү өнүктүрүү менен тыгыз байланышкан. Бүгүнкү күндүн көз карашынан алганда Төрөкуловдун мурасы кайсы бир деңгээлде Казакстандын падышалык менен кызматташууну жагымдуу өнүктүрүүгө таасир этти десек болот. Касым-Жомарт Токаев. Сталинге ачык кат. Башоон айынын 17-си 1939 жыл. Сталин, сиз мени мыйзамдан тышкары деп жарыяладыңыз. Сиз өлкөнү террор коркунучу менен кишендеп койдуңуз. Атүгүл эң кайраттуу адам дагы чындыкты бетке айта албайт. Мыкачылык менен өлкөгө пайдалуу, керектүү кадрларды жанчып атасыңар. Алар сиздин жеке диктатура көз карашынан коркунучтуу болуп сезилет. Биздин өлкөдө кадрлар тартыш. Ар бир маданияттуу жана тажрыйбалуу дипломат өзгөчө баалуу экендигин билип туруп, Москвага алдап чакырып, бардык советтик ыйгарым өкүлдөрдү арт артынан жок кылдыңар. Сиз Тышкы иштер элдик комиссариятынын бүткүл аппаратын түбүнө чейин буздуңуз. Биздин өлкөнүн алтын фондун жаш кадрларды тегиз жок кылуу менен жаш, билимдүү, иштей турган курактагы бардык таланттуу жана келечектүү дипломаттарды кырдыңар. Федор Федорович Раскольников. Это открытое письмо Иосифу Сталину написано послом Советского Союза в Болгарии Федором Раскольниковым в августе 1939 года. В Европе письмо советского дипломата... Бул ачык катты Советтер Союзунун Болгариядагы элчиси Федор Раскольников Иосиф Сталинге 1939 жылы башоон айында жазган. Европада советтик дипломаттын каты бомба жарылгандай натыйжа жараткан. Ал эми СССРде тыюу салынганы түшүнүктүү. Анткени чынында бул жеке Сталинди биринчи ачык айыптоо жана кылмыштуу режимдин бетин ачуу болгон. Раскольников дипломат катары Тышкы иштер элдик комиссариаты тутумундагы репрессияга өзгөчө көңүл бурган. Айта кетсек, СССРдин дипломаттык кызматы дагы массалык тазалоону баштан өткөргөн жана дээрлик кыйратылган. Анын ичинде 40-жылдарга карата Тышкы иштер наркомунун 5 орун басары, же 5 вице-министр, 48 элчи ыйгарым өкүлдөр, 30 Тышкы иштер элдик комиссариат бөлүм башчылары, 28 консулдук өкүлчүлүк жетекчилери жана СССРдин тышкы саясат менен мекемесинин 113 башка кызматкерлери репрессия курмандыгы болушкан. Алардын бири Советтер Союзунун Сауд Арабиясындагы ыйгарым укуктуу өкүлү, биринчи дипломат казак Назыр Төрөкулов биздин тасманын каарманы болуп калды. Ал контрреволюциячыл ишмердүүлүккө, пантүркизмге, терроризмге жана Түркиянын пайдасына тыңчылык айыпталган жана СССР жогорку сотунун аскер коллегиясынын өкүмү менен 1937 жылы 9 айынын 3-үндө Москвада атылган. Сауд Арабиясы Араб жарым аралындагы эң ири мамлекет жана эң бай өлкөлөрдүн бири. Бүгүнкү күнү падышалык мунай өндүрүү боюнча Орусия жана Америкадан алдыга озуп биринчи орунда турат. Андыктан дүйнөлүк энергия ресурстары рыногунда негизги чечимди көбүнчө арабтар кабыл алат. Миллиарды баррелей черного золота и тонны нефти долларов сделали Саудов... 1000 миллиард баррель кара алтын жана сансыз мунай доллары Сауд Арабиясын чөлдөгү көк жайка, заманбап шаарлары, көп кабат бийик үйлөрү бар, кымбат автоунаа жайнаган, көркөм, керемет өлкөгө айлантты. Азыр бул заманбап Сауд Арабиясы, бирок дайыма мындай болгон эмес. Бул 90 жыл мурда эң кедей, артта калган, көчмөн уруулар жашаган мамлекеттердин бири болгон. Арабтардын ушундай мамлекетин Хиджаз, Неджд жана Бириккен облустар падышалыгын советтик дипломат Назир Төрөкулов көргөн. Товарищ Тарикулов, зачем вам... Жолдош Төрөкулов, мунун сизге, бизге же аларга эмне кереги бар? Алар ким? Ну, там, в Москве. Да и мест. Эми Москвадагыларга, бул жердегилерге дагы эмне кереги бар? Мында чексиз кум, суусуз, элсиз, пайдасыз чөл. Моисей, эти пустыни
Моисей бул чөлдө адамдар миңдеген жылдар илгери ээлеп жана жердеп келген. Сен билбейсиң да. Кел суу ич. И уже 1000 лет Миң жылдар бою алар үчүн мындан жакшы жана кымбат жер жок. Интересно, чем же она так дорога? Тут даже дорог нет. Кызык, эмнеси кымбат? Мында жол дагы жок, жалаң кум дөбөлөр жайнайт. Эч кызык эмес. мой юный друг, как будущий дипломат, ты должен... Менин жаш досум, болочок дипломат катары бир нерсени түшүнүп ал. Кызыксыз өлкө болбойт, кызыксыз элчи гана болот. Пойдем. Европалыктар жаңы жерлерди издеген жана Африка, Америка, Азия, Океанияга деңиз жолдорун тапкан улуу географиялык ачылыштар доору 17-кылымда аяктаган. Ал эми 20-кылымдын башынан карата адамзат планетаны толук изилдеп бүткөн. Анда белгисиз жана киши көрбөгөн жерлер дээрлик калган жок. Terra Incognita эми кептин бир бөлүгү жана кыялкечтердин кыялы болуп калды. Бирок биринчи колониялык согуштардын толкунунда жеңип алынган аймактар өлкөлөр атаандаш чоң мамлекеттер үчүн көз кызарткан олжо бойдон кала берген. Ал эми соңунда 4 империя кыйрап түшкөн биринчи дүйнөлүк согуш жаңы жерлер үчүн күрөшкө жаңы түрткү берет. Ага чейин Осман империясынын ээлиги болгон, эми анын мурастарын бөлүшүп жаткан Британия, Франция, Германия жана Италия үчүн Аптаптуу Арабия талаш тартыш чордон болуп калат. Именно в разгар этой геополитической борьбы в октябре 1928 года на священную землю Аравийского полуострова Так ушул прибыл геосаясий Назир күрөш алынып Турикулов. турган маалда 1928-жылы 9 айында Арабия жарым аралынын ыйык жерине Назир Төрөкулов келет. Ал Хиджаз, Недж жана Бириккен облустар өлкөсүнө келет. Азыркы Сауд Арабиясы ал кезде ошондой аталган жана дароо эң жогорку деңгээлдеги дүйнөлүк геосаясаттын дипломатиялык күрөш, кутум, кыянатчылык жана тымызын сүйлөшүүлөр чордонуна туш болот. Интриг мировой геополитики самого высокого уровня. Ошентип анын Меккеге келген жаркын учурун эмиграциядагы татар интеллигенциясынын лидери Гаяз Исхахи мындай сүрөттөйт. Тынымсыз клаксон үнү басылбаган Меккенин көчөлөрүндө орок жана балка тартылган кызыл желек менен кооздолгон автомобиль пайда болду. Анда экөө отурган эле. Анын жашыраагы советтердин Хиджаздагы өкүлү Назир Төрөкуловдун өзү болчу. Жалпы жакынкы чыгыш жана араб жерлери ошол кезде магнит сыяктуу дүйнөнүн эң өзгөчө жана көрүнүктүү адамдарын өзүнө тарткан. Атак, даңк, бийлик жана байлык издегендердин тизмесин уламышка айланган британ тыңчылары Лоуренс Аравский деген ат менен көбүрөөк белгилүү Эдвард Лоуренс, германиялык еврей исламды кабыл алганга чейин Леопольд Вайс болгон, Мухаммед Асад, советтик британиялык белгилүү кош тыңчы Ким Филбинин атасы Джон Филби же Шейх Абдуллах баштайт. Name is Philby. Мен Филби, Джон Филбимен, мырзалар. Pleasure to meet you, Mr. Philby. Таанышканыма кубанычтамын, мырза Филби. Уккам, менимче сиздин башка дагы ысымыңыз болсо керек. Well, Ооба, арабиялыктар мени Шейх Абдулла дешет. Мен падышанын кеңешчиси, Мураскордун жакын досу болом. А сизчи? Төрөкулов. Назир Төрөкулов. The honor is mine. Төрөкулов, Назир Төрөкулов. Мен Арабия жеринде Советтер Союзунун кызыкчылыгын жактайм. and what exactly Анда сиздин союздун кандай кызыкчылыктары бар? The intention of our country are only... Биздин өлкө достук маанайда. Биз арабтарды колдойбуз жана Сауд падышасынын мамлекетин биринчилерден болуп тааныдык. Keep in mind, Mr. Turikulov, that the Унутпаңыз, Төрөкулов мырза, арабтарга так ошол Улуу Британия көз карандысыздык туусун берген. Анан алар дайыма биз тарапты жактайт. Сиздин ишеним падышанын позициясына же Мураскордун көз карашына негизделгенби? you are spot on, my colleague.
It is, as you know, the eternal Кесиптеш, dispute терең караңыз. between Бул кемеңгердик менен жаштыктын бүтпөгөн талашы. Нукура англиялык. Теңсиңбейт го. Коштошкон жок. Назир Төрөкуловдун Москвага отчетунан. Жетта 5 айынын 9-у 1928 жыл. Кечинде мага Филби келди. Кызыктуу адам экен. Амалкөй, бирок кээ бир жалган сүйлөгөнү байкалып турат. Улуттук коргоо комитети болуп саналат. Акча чачып жүрөт. Анын иш жүзүндө ишмердиги сөзүнө каршы келет. Муну далилдеген документтер бар. Азыр Филбинин чыныгы жүзүн көрсөтө турган ошол документтер падышага көрсөтүү үчүн жыйналып жатат. Ошентип эшиктен келип төрөгө дегендей советтик дипломат Төрөкулов арабиялык монархтын ишенимине, анын чечим кабыл алуусуна таасир этүүгө жетишүү эң башкы максат болгон жана татаал саясий оюнга аралашат. Абдул-Азиз бин Абдул-Рахман бин Фейсал Аль-Сауд, Хиджаз, Недж жана Бириккен облустардын падышасы Сауд Арабиясынын негиздөөчүсү жана биринчи падышасы. Ал өзүн акылдуу саясатчы, эр жүрөк жоокер, таланттуу аскер башчы катары көрсөттү. Чачкан араб жана бедуин урууларын баш коштура алды. Бирдиктүү мамлекет түзүп, аны өзүнүн Саудия династиясынын атынан атаган. Ишеним грамотасын тапшыруу 9 айынын 3-ü 1928 жыл. Ваше Королевское Высочество, имею честь представить в лице Вашего Королевского Высочества Его Королевскому Величеству. Сиздин падышалык улуу даражаңызды урматтоо менен Хиджаз, Недж жана Бириккен облустардын падышасы катары сиздин урматыңыз үчүн биздин СССР Борбордук аткаруу комитетинин төрагасы мага ыйгарган укук боюнча СССРдин дипломатиялык агенти жана башкы консул катары ишеним грамоталарын тапшырууга уруксат этиңиз. Прибыв в Королевский дворец... Падыша сарайына келгенде Назир Төрөкулов монархка ишеним грамоталарын тапшыра алган эмес. Ал сапарда жүргөн болот. Бирок ошондо дагы ал Мураскор ханзада Фейсалдын ыйгарым укуктуу өкүлү менен таанышат. Бул абдан маанилүү окуя болгон. Фейсал ибн Абдул-Азиз ибн Абдурахман Аль-Сауд Абдул-Азиз падышанын 3-чү уулу, оң колу жана Хиджаздагы падыша өкүлү, тышкы иштер министри жана тактын мураскору. Падышалыктын кийинки бардык ийгиликтери, жеңиштери Фейсал падышанын атына байланыштуу. Назир Төрөкулов тубаса дипломат, ички туюму күчтүү, интеллекти жогору адам катары биринчи жолугушууда эле Мураскор ханзада менен өз ишенимдүү алака түзгөнгө жетишет. Фейсал Аль-Сауд өзү дагы кыракы киши болгондуктан биринчи жолукканда эле совет өкүлүн саясий ишмер гана эмес, татыктуу жана мыкты дос, ишенимдүү өнөктөш боло турган адам катары баалаган. Бул тууралуу алар бирге түшкөн көптөгөн фото сүрөттөр далилдеп турат. Бул сүрөт 1929 жылы тартылган. Анда Назир Төрөкулов Сауд Арабиянын болочок падышасы Фейсал менен Жиддага барган сапары чагылдырылган. Келбеттүү, жарашыктуу кийинген, сындуу жана маңдайы жарык Назир Төрөкулов дайыма өзгөчөлөнүп турчу. В архиве Министерства иностранных дел сохранились документы, вернее, служебные записки, датируемые... Тышкы иштер министрлигинин архивинде Тышкы иштер комиссариатынын эсебинен Төрөкуловго сый кийимдерди тиктирүү жөнүндө буйрук берилген 1928 жылдын кулж айынын 20-сына таандык документтер, тагыраагы кызматтык каттар сакталган. Иля Илев менен Евгений Петровдун алтын торпок тасмасындагы Тышкы иштер наркомунун чоң үйүндө тикмечи Журкевич чет өлкөгө бара турган дипломаттар үчүн күнү түнү фрак тигип жатты деген жер эсиңиздерде болсо керек. Төрөкуловдун кийимдерин так ошол Журкевич тиккени белгисиз, бирок алар ээсинин боюна абдан жарашып калчу. Эң сонун жолдош, эң сонун. Да? Ооба, эгерде элчилердин кийимине карап тосуп алса, анда мен эч нерсени ойлонбошум керек. Түркия тараптан ким байланышкан? Я контактировал только с поверенными. Мен Түркиядагы ишенимдүү өкүлү Сенибей жана Шевкет Бей менен гана байланышкам. А как же турецкий агент? Анда сиз Рыскуловдун буйругу боюнча жашыруун маалыматтарды берген агент Мустафа Жават кайда калат?
Я не знаю никакого Мустафа Джавада. В 30-м году в Джедду приехал Махмуд Бей. Мен эч кандай Мустафа Жавадты билбейм. 30-жылы Джеддага жаңы консул Махмуд Бей келген. Бирок ал дароо каза тапкан. Биз таанышканга дагы жетишкен жокпуз. Бир айдан кийин анын ордуна Абдулла Махфуз келди. Бирок ал сиздер билгендей тыңчы эмес, элчи болчу. Он посол, а не шпион. А кем вы были, Торикулов? Сиз ким болгонсуз, Төрөкулов? Элчи же тыңчы? Везде, где бы я ни был, Кайда барсам дагы бардык жерде Совет өкмөтүнүн жана Совет элинин кызыкчылыгын кургуп келгем. А ваши соратники, Торикулов? Сиздин пикирлештер, Төрөкулов, тагыраагы чыккынчы шериктештериңиз башкача айтып жатат. Москва, 7-айы, 1927 жыл. Кремль, Сталиндин кеңсеси. Георгий Васильевич, чем же вам не нравится товарищ Алиев? Георгий Васильевич, Жолдош Алиев сизге эмнеси менен жакпай жатат? Анда БК кадрлар башкармалыгы сунуштап жатат. Араб тилин эң мыкты билет, анын үстүнө Кавказдан болот. К тому же он с Кавказа. Товарищ Сталин, я считаю... Жолдош Сталин, анын кайда экени эмес, кайда бараары маанилүү деп эсептейм. Арабия, анын ичинде Хиджаз мусулман дүйнөсүнүн как жүрөгү. Бул жерде дипломат керек. Самое сердце мусульманского мира. И тут нужен дипломат. Вы хотите сказать, что кавказцы... Толуктар дипломат боло албайт дегиңиз келеби? Товарищ Сталин, Алиев, безусловно, очень хорошо знает... Жолдош Сталин, ооба, Алиев араб тилин жакшы билет. Бирок араб дүйнөсүндө биздин саясатты Жолдош Төрөкулов гана толук түрдө жүргүзө алат. Тюрикулов... Борбордук басмадагы Төрөкуловпу? Да, товарищ Сталин. Тюрикулов занимает должность председателя Центра издата. Ооба, Жолдош Сталин, Төрөкулов борбордук басмасынын төрагасы болуп иштейт. Абдан жөндөмдүү адам. Анын шыгы Мароккодон Индонезияга чейинки бүткүл мусулман дүйнөсүн камтыганга мүмкүндүк берет. Анын интеллектуалдык дарамети, мусулман дүйнөсүн билиши жана көз карашы мындай адам СССРдин ыйгарым укуктуу өкүлүнүн милдетин аткара алат деп үмүт артууга мүмкүндүк берет. Хорошо, товарищ Чечерин. Я вынесу ваше предложение на заседание политики. Жакшы, Жолдош Чечерин. Сиздин сунуштуу саясий бюронун жыйынына алып чыгам. Партия Жолдош Төрөкуловдун талапкерлигин колдойт деп ойлойм. Такое пристальное внимание к кандидатуре каждого посла со стороны лично Сталина и высшего партийного руководства легко... Сталин жана партиянын жогорку жетекчилиги тарабынан ар бир элчини дайындоого жеке мындай кылдат көңүл буруну түшүндүрүү оңой. 30-жылдардын башына карай Совет өкмөтүнүн 30 чакты чет мамлекет менен расмий дипломатиялык алакасы болгон. Ошондон улам ар бир дайындоо жана ар бир талапкер эң жогорку деңгээлде каралган. Бирок Төрөкуловду дайындоо жана бекитүү маселеси Сталин тарабынан чечилип калган эле. Жана 1927 жылы 5-айынын 1-inde СССР БАК президиумунун токтому менен Назир Төрөкулов Советтер Союзунун Хиджаз, Нетиш жана Бириккен облустар падышалыгында ыйгарым укуктуу өкүлү болуп дайындалган. Назир Төрөкуловдун дипломат катары алгачкы тажрыйбасы болгондо дагы ушундай татаал жана жоопкерчиликтүү багыттагы иши абдан ийгиликтүү болот. Таланттуу жана интеллекти жогору ишмер 36 жашында уюштуруу саясий ишмердүүлүк боюнча зор тажрыйбалуу болуп калган эле. Эң башкысы чыныгы дипломат катары адамдар менен оңой тил табышкан жана тубаса харизмалуу инсан болгон. Арабияга баргандан кийин кыска убакыттын ичинде Назир араб тилин абдан жакшы өздөштүрөт жана котормочуга муктаж болбой калат. Ал ошонусу менен Англия жана Франция элчилеринен абдан өзгөчөлөнүп турган. Бул тууралуу Москвага берген отчетунда мындай деп жазган.
Джетта 5 айынын 9-у 1928 жыл. Арабча булдурай баштадым. Эми 3-4 айдан кийин котормочунун кызматын колдонбой калам деп ойлойм. Болбосо бир сөздү айтсаң башка которуп мааниси кетип калат. Жакшы байланыш түздүм. Акырындап көбүштү жасайм деп ойлоп жатам. Оор, бирок ишке ашпай турган иш болбойт эмеспи? Коммунисттик салам айтып, Назир Төрөкулов. Назир Төрөкуловдун элчи катары диний таандыктыгы, дипломатиялык корпус боюнча кесиптештеринен чечкиндүү артыкчылыгы болгон. Мусулман болуп төрөлгөн жана жаштайынан диний билим алган Назир исламдын негиздерин жакшы билген жана советтик атеисттик өкмөттүн мамлекеттин өкүлү болгонуна карабастан Төрөкулов исламдын талаптарын бекем сактаган. Балким ошондон улам нукура мусулман катары ажыга жана умрага барган. Бул жалпысынан совет элчисинин алдында дагы абдан кеңири мүмкүнчүлүктөрдү ачкан. В Джедде именно вот в этом здании располагалось посольство Советского Союза. И именно здесь с 1928 по... Эски Джеддадагы так ушул имаратта Советтер Союзунун элчилиги жайгашкан. Так ушул жерде 1928 жылы 1936 жылдары Назир Төрөкулов иштеген. Ал дээрлик бардык убактысын ушул жерде өткөргөн. Талыкпай эмгектенген. Ал кээде гана короого чыккан. Ушул жайылган дарактын көлөкөсүндө салкында отуруп, Арабиянын шайдалган ысык аптабынан эс алган. Ал эми падыша эң ыйык жайдын кызматчысы Абдул Азиз Аль Сауд көп убактысын өзүнүн сарайында мусулман эместерге кирүү жеткиликтүү эмес болгон ыйык Мекке жана Медина жергесинде өткөргөн. Куда не мусульманам вход был категорически запрещен. Назир Төрөкулов албетте өзүнүн ушундай тубас артыкчылыктарын пайдаланган. Падышанын өзү дагы мусулман Назирге ишенүү жана жактыруу менен караган. Алардын достугу атүгүл бир нече жекече алака катышы кийинки кат жазуушулардан улам айкын белгилүү болгон. Урматтуу падыша, мен Джеддага келдим. Жакынкы күндөрү сизге урмат сыйымды жеке билдирбесем абдан бактылуу болом. СССРдин урматтуу ыйгарым өкүлүнө сизге ыраазылык жана ийгиликтүү келип алганыңызга кубанганыбызды билдирем. Сиздин Меккеге келишиңиз менен жолугушуу дайындоого биз даярбыз. Абдул Азиз. Мекке резиденциясында падышага эркин жолугуп туруунун мындай мүмкүнчүлүгү Европа мамлекеттеринин элчилеринде жок болчу. Бирок атүгүл айрымдары ушул максатта ислам динин кабыл алышкан. Алардан жогоруда аты аталган Леопольд Вайс жана Джон Филби эң биринчилерден болуп калат. Назир Төрөкуловдун Москвага отчетунан ислам динин кабыл алып Филби Меккеге кирген. Ажылык ибадаттарды аткарып Таифке барат. Анын достору салтанаттуу тосуп алган. Филби дайыма Меккеде падышага жакын отурат. Ал электростанция курууга падышадан концессия сурап жатат. Бул үчүн Лондондон падышага 80 000 фунт насыя берүүнү уюштуруп жаткан имиш. Назир Төрөкулов. Mr. Turikulov, we stand here on the sacred land of Arabia, the cradle of Islam. I wonder. Мистер Төрөкулов, биз Арабиянын ыйык жеринде, ислам борборунда турабыз. Эмнеге сиз нукура мусулман жана чыныгы дипломат катары фрак, шляпа жана галстукту кандур, гутра жана икалга алмаштырган жоксуз? For kandura, gutra, and ikal, as a matter of course. Mr. Philby, as an old Arabian proverb goes, debt is a religion of fidelity. Мистер Филби, эски араб макалында парыз ишенимдүүлүктүн дини деп айтылат. Чыныгы мусулмандын динчилдиги жана ынанымы тышкы көрүнүштө эмес, анын сөзүндө, кийиминде эмес, ниетинен жана ишинен билинет. It's have a really matter. I hope you understand. And what do you make of an official stance of a Анда сиз өзүңүз өкүл болгон мамлекеттин расмий позициясын кантип түшүндүрөсүз? Бүткүл цивилизациялуу дүйнө Совет өкмөтүн эч бир ыйыктарды тааныбаган динсиздер тобу катары билет. As you currently mentioned, I am representative of the Soviet country and even partook in the revolution. Сиз туура белгилеп өттүңүз, кесиптеш.
Ооба, мен совет бийлигинин өкүлүмүн. Мен революцияга катышкам. Атүгүл мен советтик Түркстанды башкарган күндөрүм болгон. Бирок булар мага жалпы мусулман дүйнөсүндө кабыл алынгандай, дем алыш күндү жекшембиден жумага которууга эч кандай жолтоо кылган жок. As is right and proper in the Muslim world. Hence, my friend, do not believe everything. Ошондуктан досум, ар түрдүү ушак айын кептерге ишене бербеңиз. Левый СССР. Член РКПБ с 18-го. Да вы же большевик, Тарикулов. Солчул эсер 18-жылдан РКПБ мүчөсү Төрөкулов, большевиксиз да. Сизде диний майрамдарга сүйүү кайдан пайда болгон? Эмне үчүн Түркистанга мусулман тартибинде өткөрдүңүз? Это моя позиция. Туркестан всегда был духовным центром. И миллионы мусульман. Бул менин позициям. Түркстан дайыма миллиондогон мусулмандар жашаган рухий борбор болуп келген. Алардын коммунистик курулушка эч кандай жолтоо кылбай турган каада салттар бар. Мен элди ойлодум. Религия – это опиум для народа. Еще сам Остап Бендер говорил. Дин эл үчүн апийим. Остап Бендер айтып кеткен. Болуптур, ал эми сиздин Түркстандагы террордук коомдук уюмдун курамына кимдер кирген? Түркстанда мен эл агартуу менен иштегем. Ал эми мен кошулган жападан жалгыз коомдук уюм революциялык комитет болгон. А как же ваше сочувствие и восхищение Рыскулова? Анда сиздин Рыскулов, Султангалиев жана башка контурларга боор тартып суктанууңуз кандай болот? Сиз алар менен бирсиз да. Если я не ошибаюсь, то были времена, когда как Рыскулов... Эгер жаңылбасам, Рыскулов менен Султангалиев Москвадан көбү, атүгүл жолдош Сталиндин өзү дагы суктанган күндөр болгон. Өзүңдү жак. Алып кеткиле. Ал эми апийим жөнүндө Карл Маркс айткан. Уведите! Древний и загадочный кокон. Байыркы жана сырдуу кокон. Мында бүгүн да динчилдик жана такыбалык маанай сезилип турат. Мечиттер, көгүлтүр мунаралар жана азан үнү. Кулак салып көрүңүздөр. Вот в такой, или, быть может, еще более аутентичной обстановке и вырос Назир Турикулов. Назир Төрөкулов ушундай же мындан да бөтөнчө чөйрөдө өсөт. Ал Коконго Түркстандан үй бүлөсү менен чогуу көчүп келген. Назирдин атасы ишкер адам болгон жана ага алтынга суротулап жогору чегине жеткен 20-кылымдын башында пахта менен соода кылган жана ушул жерде өз ишин уюштурган. Назир, жетишет, кеттик. Кайда? Өлүп койсо жолунан таспа тилет кой. Кайда, мени өлүп калсын дейсиңби? Уайымдама, өлсең. Эчкейбе, бейишке барасың. Сендей такыбаны бүткүл кокондон издеп таба албайсың. Чексиз пахта таласы, төбөдөн куйкалаган күн. Бул жака Назир менен Кадир караңгы жана үп медреседен атасына жардам берүү жана эс алуу үчүн келишчү. Төрөкул балдарды урушчу эмес. Алардын келечегин динге байлаган эмес. Өзүнүн ишин улантууну талап кылган жок. Андан көрө алардын мезгил талабына ылайык билим алышын каалаган. Жаңы мезгилдин деми бардык жакта сезилип турган жана зор өзгөрүүлөрдүн мындай сезимин бир туугандар дагы сезчү. Аке, Ау балам. Ата, пахта чындап эле ак алтын деп аталабы? Әрине. Ооба балам, бул азыр чыныгы ак алтын.
Егер бул дүйнөдө Эгерде ак алтын бар болсо, демек кара алтын дагы болот да. Кара пахта. Балам, Кара пахта жөнүндө мен уга элекмин. Мен чоңойгондо сөзсүз кара алтынды табам. Думал ли Назир, что через много лет, оказавшись на аравийской земле, он будет буквально ходить? Ошондо Назир кийин көп жылдардан кийин араб жергесине барып калып, ошол кара алтындын чексиз корунун үстүндө басып жүргөндүгүн ойлоду бекен. Тагдырдын буйругу менен ал бүткүл дүйнөлүк тартипти өзгөрө турган сенсациялуу ачылышка бир кадам калган. Ал өлгөндөн бир жылдан кийин Сауд Арабия өз аймагындагы зор мунай корунун бардыгы жөнүндө билдирүү жарыялайт. Бирок бул кийин болот. Ага чейин атайын өкүл Төреқулов болгон күч аракети менен СССРдан Сауд падышалыгынын муктаждыгы үчүн керосин жана бензин жеткирүү жөнүндө маселени чечип жүргөн эле. Бир кезде мунай өнүмдөрү Сауд Арабиясы үчүн абдан тартыш жана импорт товар болгон. Анын үстүнө аларды жеткирүү толук түрдө Улуу Британия тарабынан монополияга алынган. Ал эми бензин келишими деп аталган бүтүм советтик элчинин эң башкы ийгиликтеринин бири болуп калат. Эл аралык коомчулуктагы СССРди экономикалык блокада алган жана советтик товарларды Хиджаз рыногуна өткөрбөө боюнча абдан күчтүү британиялык лоббинин шартында соода эмбаргосунун алынышы Назир Төреқулов үчүн чыныгы ийгилик болуп калат. Бул атаандаш эки компаниянын кийин дүйнөлүк мунай рыногундагы эң ири оюнчу болуп калган англо-голландиялык Shell менен америкалык Chevron компанияларынын тирешүүсүндөгү жеке жеңиши болгон. Ошентип 1932 жылы советтик бензин жана керосин куюлган идиштер Катарина кемеси менен Арабияга жетет. Нина Александровна Левашова, Назир Төреқуловдун экинчи аялы. Ал дипломатиялык миссияга дайындалганга чейин үйлөнгөн. Ал эми биринчи аялы Мариям Нигматуллина менен Назир Москвада турганда эле ажырашкан. Андан Төреқулов Анель аттуу кызды болгон. Бул алардын чогуу түшкөн жападан жалгыз сүрөтү. Назир кызын абдан жакшы көрчү жана ажырашуудан кийин аны көпкө сагынып жүрөт. Нина? Как ты? Не устала? Нет. Бүгүн дагы канчасы келет? Эртеден бери 10 бейтап кабыл алдым. Эми кезекте балдары менен дагы көп киши турат. Я очень рад, что у тебя все получается. Спасибо. Я бы без тебя не справилась. Ниночка, ты знаешь, что местные говорят обо мне? Ниночка, ишенесиңби? Эми жергиликтүүлөр мен жөнүндө ыйгарым өкүл эмес, доктор Айымдын жолдошу катары айтып калышты. И это справедливо. Бул дагы адилеттик, өкүл мырза. Но я прошу меня не отвлекать. У меня еще очень много работы. Я горжусь тобой. Нина күйөөсүнө ишенимдүү жан жолдош болуп, Арабия жергесиндеги 8 жылдык кызматта жанында жүрөт. Билими боюнча кесипкөй дарыгер Айым Совет элчилигинде анын гуманитардык миссиясына абдан чоң жардам берет. Катал климаттык шарттар жана падышалыктагы талаптагыдай саламаттыкты сактоо тутумунун жоктугу жергиликтүү калк үчүн чыныгы азап тозок болуп калган. Ошондуктан кесипкөй доктурдун болушу, өзгөчө аял дарыгердин иштеши абдан жогору бааланган. Анткени консервативдүү жана динчил Сауд коомундагы ар бир эле адам аялын эркек дарыгерге көрсөтүүгө макул болчу эмес. Ошондуктан Назир Төреқуловдун демилгеси боюнча элчиликтин алдында тиш дарылоо бөлүмү ачылат. Ал эми безгек оорусу чыккан кезде Төреқулов Москвадан Жиддага көрнөктүү бактериолог Машковскийди алдырат. Ал көптөгөн адамдар менен бирге Сауд Арабиянын болочок падышасы Ханзада Фейсалдын өмүрүн сактап калган. В мае 1932 года 1932 жылы буг айында жогоруда аталган Ханзада Фейсал биринчи тарыхый расмий сапары менен СССРге келет. Аны уюштурууда Назир Төреқулов олуттуу салымын кошкон. Бул сапар тууралуу ошол кезде Огонёк журналы буларды жазган. Эски Түркиянын мурдагы провинциясы эми континент аралык баарлашуулардын борбору болуп калды. Араб жарым аралынын соода ишиндеги мааниси жыл сайын өсүп жатат. Араб жарым аралындагы көз карандысыз улуттук мамлекеттин болушу жана бул мамлекеттин өкмөттүк делегациясынын Ибн Саудту тааныган чоң мамлекеттердин борборуна каттап жатканынын эл аралык чоң мааниси талашсыз жана бул жаш араб мамлекетинин эл аралык байланышын чыңдоо максатын көздөйт.
Ханзаданы Москвада жана Ленинградда Калинин, Ворошилов тосуп алат. Бирок Сталин Саудия тактысынын мураскорун кабыл албайт. Мындай ыңгайсыз абалды жайгаар үчүн Фейсалды алгач Динамо стадионундагы футбол мелдешине алып барат. Андан соң чоң театрда Севиль чачтарачын көрсөтөт. Ал эми телефон жабдысын өндүргөн заводко болгон сапар ошол визиттин эң кызыктуу бөлүгү болуп калат. Мына ушул имарат революцияга чейин Эриксон жана К компаниясына шведтик ойлоп табуучу жана ишкер Ларс Мангус Эриксонго таандык болгон. Кийин большевиктер заводду улутташтырышат. Красная Заря деп атап коюшат. Айта кетсек, так ошол Назир Төрөкулов визиттин программасын түзүүдө ушул ишканага барууну кошкон жана мамлекеттин күч кубатын жана деңгээлин көрсөтүү үчүн конокко сөзсүз түрдө окумуш техниканы АТС автоматтык телефон станциясын тартуулоо зарылдыгына жетекчиликти көндүрөт. Арабтарда мындай аппарат мурда эч болгон эмес. Алло. Алло? جلالة الملك الطيف في الاتصال. Улуу урматтуу, Эд Таиф байланышта. الأخ نذير أسمعكم جيدا كأنكم Назир тууган, сизди Эд Таиф эмес, кошуна чатырда тургандай жакшы угуп жатам. أهنئكم جلالة الملك. Сизди куттуктайм, улуу урматтуу. Эми ушул телефон станциясы сиздин падышалыкка кызмат кылат. الأخ نذير بارك الله فيكم يا صديقي. Сизге Аллах ыраазы болсун досум. Бул чыныгы керемет. Инженер Шитовдун отчетунан автоматтык телефон боюнча биринчи сүйлөшүү Сауд Араб мамлекетинин падышасы менен СССРдин атайын өкүлү Жолдош Төрөкуловдун ортосунда болду. Бул сүйлөшүү станцияны колдонууга киргизүүнүн башталышы болуп калды. Красная Заря заводунун инженери Василий Шитов. Ушул фильмди даярдоонун жүрүшүндө бизге Назир Төрөкулов тартылган сейрек фото сүрөттү табуу мүмкүн болду. Мынакей, ал ортодо турат, чачы кыска кыркылган, өзгөчө кийим кийген. Ал эми жанында жаш инженер Василий Шитов турат. Ал дээрлик өзү жалгыз телефондук станцияны кошуп иштеткен жана тууралаган. Ошондой эле падыша АТСти башкарууну үйрөтүү үчүн советтик инженерге тапшырган араб жаштарынын тобу бар. Сүрөткө караганда бул станцияны кураштыруу же тууралоо убагында тартылса керек. Назир абдан шыктанат жана толкунданат. Ал катал климатка, чоочун шартка карабай талыкпай иштейт. Атүгүл атаандаш кесиптештердин тымызын иштери дагы токтото албайт. Падышанын өзү саясий элитанын чоң бөлүгү улам барган сайын Советтер Союзу тарапка көбүрөөк ой баштайт. Бул салттуу түрдө Арабияны өздөрүнүн ээлиги деп эсептеген европалык дипломаттардын көрө албастыгын пайда кылбай койбойт. Эгерде Төрөкулов СССР элдик тышкы иштер комиссариатына жиберген алгачкы каттарында өкмөттүк аппаратта командалык позицияларда Абдулло Филби жана Британ элчиси СССР Риано жетектеген жана колдогон англофил тобу үстөмдүк кылууну улантууда деп жазган болсо, кийинки телеграммаларда бүткүл дипломатиялык корпустун башчысы кылып дайындоо жөнүндөгү падышанын чечими тууралуу билдирет. Ал эми бул сейрек фото сүрөт Назир Төрөкуловдун Сауд тактысынын сарайындагы абалын айкын көрсөтүп турат. Англиялыктар менен дип корпустагы биринчилик боюнча тарыхый талаш тартыш биздин пайдабызга аяктады деп эсептелет. Расмий салтанаттарда мен биринчи орунду ээлейм. Риан экинчи, Мегре үчүнчү, Айноль Молк төртүнчү орунда турат. Риан мага карата абдан кылдат мамиле кылат, мага улук катары кайрылат. Однако, несмотря на успех своего полпреда, в середине 30-х годов... Бирок атайын өкүлдүн ийгилигине карабай 30-жылдары Кремль араб долбоорун жыйынтыктай баштайт. 1936-жылдары ыйгарым өкүлү Назир Төрөкулов кайра Москвага чакыртылат. Чыгыш элдердин тили жана жазмасы боюнча Москва институту анын жаңы жумуш орду болуп калат. Төрөкулов тышкы иштер наркоматынын кадрлар резервине кошулат. Андан кийин Борбордук комитеттин резервине алынат.
Москвага кайтып келгенде Назир Төрөкулов жубайы Лена Левашова менен Серафимович көчөсүнүн 2-үйүндөгү мурдагы батирине жайгашат. Бул 1-өкмөттүк үй деп айтылган жана ошол аталыш менен таанылган айтылуу турак жай. Ушул жерде 1937-жылы тек айынын 11-инде Назир Төрөкулов НКВД органдары тарабынан пантүркизмге, террорчулукка айыпталып камакка алынган. Анан 37-жылы 9 айынын 3-үндө СССР жогорку сотунун аскер коллегиясынын өкүмү боюнча атылган. Нина Левашова дагы репрессияланат жана Акмолодогу мекен чыккынчылардын аялдары лагерине айдалат. Ошол жакта каза табат. Назирдин кызы Анель өмүр бою Москвада жашайт. Ал 2023-жылы каза болгон. Акыркы керезине ылайык мусулман салттары боюнча атасынын мекени Түркстан шаарында сөөгү жерге берилген. Сауд Арабиянын падышасы Абделазиз Аль-Сауд өзүнүн досу, советтик дипломат Назир Төрөкулов атууга өкүм кылынганын билгенде дең дароо абалында калат. Муну жеке мазактоо катары кабыл алат. Ушундай асыл жана билимдүү адамдын өлүм жазасына тартылышы түгүл бүгүнкү күнгө чейин кылмышкерлерге өлүм жазасы колдонулган Сауд Арабия сыяктуу катал өлкө үчүн дагы накта жапайычылык болуп калат. Бул тууралуу ат-Түрки Аль-Фейсал ибн Аль-Сауд падыша үй бүлөсүнүн эң белгилүү жана таасирдүү өкүлдөрүнүн бири Фейсал Абдулазиздин уулу эксклюзивдик маегинде буларды айтып берген. Ваш отец, король Фейсал ибн Абдулазиз ибн Абдурахман Аль-Сауд. Сиздин атаңыз король Фейсал ибн Абдулазиз ибн Абдурахман Аль-Сауд ханзада тактын мураскору кезинде Советтер Союзунун Сауд Арабиядагы элчиси Назир Төрөкулов менен жакын достук мамиледе болгон экен. Балким сиздин атаңыз ушул адам жөнүндө бир нерсе айткан чыгар. Назир Төрөкулов тууралуу атаңыздан эмнелерди уккансыз? أذكر فعلا ليس فقط الوالد ولكن أيضا الوالدة الله يرحمها تحدثت عن زوجة السفير توركالوف. كانت هناك علاقة صداقة. Назир Төрөкулов жөнүндө атам менен апамдын айтып бергендери эсимде. Алар үй бүлөсү менен достошкон, жакын баарлашкан, бири-бирин конокко чакырышкан. Апам совет элчисинин аялы менен достошкон. Ал Сауд Арабия менен Советтер Союзунун алакасын өнүктүрүү үчүн көп эмгек кылган. Атам Советтер Союзуна барган 10 күндүк иш сапарда элчи кантип коштоп жүргөнүн айтып берген. Атам менен Төрөкулов абдан ишенимдүү, абдан жылуу мамиледе болгон. حاول وتوسط في وهذه من المفارقات يعني في تاريخنا احنا في المملكة في توفير النفط. Ал эми 1936-жылы элчини Москвага кайра чакырып кетип, жазага тартып, башка 100 миңдеген совет адамдары сыяктуу террордун курмандыгы болгон кезде падышалыкта Советтер Союзу менен алака катышты толук токтотуу чечими кабыл алынган. Союз жашап турганда эч кандай байланыш болгон эмес. Алака Союз тарагандан кийин 1991-жылы жандана баштаган. Советтер Союзу Сауд Арабия менен дипломатиялык алаканы өзүнүн натыйжасында улуттуу экономикалык пайдадан куру калат. Анткени Назирдин өлүмүнөн 1 жыл өткөндөн кийин Арабия чөлүнүн жер катмарынан зор мунай кору табылган жана Совет өкмөтү келечеги жок деп кабыл алган өлкө дүйнөдөгү эң бай мамлекеттердин бири болуп калат. Бүгүнкү күнү Сауд Арабиясы менен Казакстандын ортосундагы өз ара сый жана ишенимге негизделген тыгыз жана достук алака түзүлгөн. Падышалык Казакстандын көз карандысыздыгын биринчилерден болуп тааныган мамлекет болуп калды. Жана дээрлик 100 жыл мурда биринчи казак дипломаты Назир Төрөкулов түптөп келген ушул достукту жана өнөктөштүктү биз 30 жылдан бери чыңдап жана өнүктүрүп келе жатабыз. Назир Төрөкулов является представителем той великой когорты казахских интеллигентов. Назир Төрөкулов өз доорундагы улуу лидерлердин, казак интеллигенттери муунунун көрүнүктүү өкүлү болуп саналат. Өзүнүн көптөгөн пикирлештери сыяктуу эле адилетсиз түрдө соттолгон жана күчкө толуп тажрыйба топтоп, иштей турган убагында өлтүрүлгөн. 37-жылы ал болгону 46 гана жашта болчу. Ошол курагында Төрөкулов абдан көп эмгек кылган, дагы көп иштерди аткармак. Ал өзүнүн мекенин, элин сүйгөн, бирок тагдырдын буйругу менен кыска өмүрүнүн көп бөлүгүн чоочун жерде өткөргөн, чоочун жерге дагы көмүлгөн. Коммунарка НКВДнын атайын объектиси, жөнөкөй айтканда чоң жалпы көрүстөн.
Бул жер кандуу 37-жылы Сталиндик репрессия органдары тарабынан адилетсиз соттолгон жана атылган 6000ден ашык адамдын акыркы жайы. Бул жай 1999 жылга чейин жашыруун сакталган. Бирок бүгүн дагы бул жерге көмүлгөндөрдүн баардыгынын аты жөнү аныктала элек. Ошондой болсо дагы фонд тарабынан Орусиялык федералдык коопсуздук кызматынан алынган маалыматына ылайык Төрөкулов Назир Төрөкуловичтин көмүлгөн жайы так ушул жерде, Москвадан алыс эмес Коммунаркада жайгашкан.